Канча жаштарыбыз иш таппай жүрүшөт. Учурда сыр болбосо эми киреше канча тапса болот? Канча таап атасыз? 100 миңден бир 200 миңге чейин жерден тапсалат. Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар, кадырман кыргызстандыктар. Мына биздин баракчабыз, YouTube каналыбыз дээрлик 650 миң катталуучуга жакындап калды. Тезирээк ушул миллиондон ашса экен деп турабыз. Урматтуу көрөрмандар, бүгүнкү чыгарылышыбызда биз негизи эле биздин ушул YouTube баракчабызды ар тараптуу сиздерге пайдалуу, ошол эле учурда өзүбүзгө, ошол эле учурда ишкерлерге пайдасы тие турган дагы бир контенттерди чыгарып туралы деп ойлоп атабыз. Урматтуу көрөрмандар, бүгүнкү чыгарылышта мен сиздерге жалпысынан эле ушул үй кожойкелерине, ошол эле учурда атайын бир кесиптин ээси болом, бир өнөрдүн ээси болом. Мына канча бизден бүтүрүүчүлөр бүтүп атат, канча жаштарыбыз чет элге чыгып кетип атат, канча жаштарыбыз иш таппай жүрүшөт. Мына ушул маселеде бул дагы коомдогу бир көйгөй жарата турган маселе. Бүгүнкү чыгарылышта биз Дарбанов Эрзат деген бир агабызды сиздерге көрсөтүп берели деп турабыз. Канча жылдан бери ушул муздаткычтарды оңдоп келатсыз? 3 жыл болуп калды. Кантип бул тармакка келдиңиз? Өзүңүз жөнүндө эми көрөрмандарга кичине айтып бериңиз. Өзүм ушу студент болуп окуп жүргөндө 2009 кеткем Россияга мигрант болуп. 2009 барып, ошондон кийин бир 12 жыл повар болуп иштедим. Анан поварчылык эми болбойт экен да. 12 саат иштейсиң, тапкан акчаң көпкө деле жетпейт. Россияда жүрө берип анан кой деп анан холодильник оңдогонду үйрөнөйүн деп ушуну үйрөндүм. Эми бул Өзүңүз ашпоз жасооңуз. Анан кантип бул тармакка келип, кантип мунун өнөрдүн ээси болуп калдыңыз? муну мен ойго деле келбечи негизи. Холодильник оңдойм депчи, анан интернетте карап отурсам ушу чыгып калды YouTube'дан. Рекламазычы, ушундай ремонт по ремонту холодильников заработок от 100 тысяч сом депчи. Анан кызыктым да, кызыгып карап көрүп, карасам анан чалып сүйлөшүп эле, анан ошондон кийин курсун сатып алып, ошол менен үйрөнүп, онлайн окудум өзүм деле. Кимден окудуңуз? Богатый мастер деген бар, Казаньда өзү татарлар окутат да. Ушулардан мен Москвада болчумун, алар тиякта, ошентип эле онлайн эле окуп үйрөнүп алдым. Ошо менен иштеп кеттим. Учурда сыр болбосо эми киреше канча тапса болот? Канча таап атасыз? Киреше бир заказдан жок дегенде эле 4 миң чыгат да. Көбүнчө эле бул жумуштун эң жакшы жери свободный график да. Каалагандай иштейсиң, выходной болсо выходной. Өзүңдү өзүң чечесиң. Өзүң чечесиң. Жумушка кел кет деген эч ким жок. Жаңы башталып атканда, жаңы үйрөнгөндө канча табат? Мыкты үйрөнгөндө канча табат? Бир айлык киреше кандай болот? Жаңы үйрөнүп баштаганда көбүнчө шашпай кылыш керек да. Бир 70-80 миң жөн эле тапса болот айына. Күнүнө 1-2 муздаткычтан оңдосо? Ооба. 1-2 андан деле ашып кетет бирок. 1-2 муздаткычтан оңдосо. Жакшы иштеди, мындай мыкты киреше болгондо канча болот бир айда? 100 миңден бир 200 миңге чейин жөн эле тапса болот. Ал өзүнүн шыгына жараша. Шыгына жараша, ооба. Негизи эле ошол тиричилик техникаларын дагы жалпы үйрөтөсүзбү же бир эле муздаткычпы? Жок, муздаткычтан башка дагы эми жакын арада буюрса холодильниктен кийин эми кир жуугуч машиналарды да үйрөтөйүн деп атабыз. Буюрса планда бар да. Бул тармакта муктаждык барбы? Муктаждык өтө көп. Мен жетишпей калам жалгыз. Өзүм реклама берем. Реклама бергенде жок дегенде бир азыр 10-15-20 звонок болот да. Ошонун 3-4-өн араң жетишет. Калганына жетишпей калам. Демек, шакирттерди чыгарсаңыз, бул тармакта жумуш кенен. Жумуш кенен, ооба. Аябай эле кенен. Ошо окуп бүткөндөн кийин 1 жыл Москвада иштедим. Шарт көбүрөөк да байкаган, анткени бизде мисалы үчүн мындай эски холодильниктерди алайын деп барасың да. Алайын деп барсаң көбүнчөсү кымбат саткысы келет да бизде. Арзан саткысы келбейт. Москвада болсо Авитоға киресиң, бушный холодильник сатып алам десең, жок дегенде 5-6 миң холодильник чыгат. Ошоларды башында оңдоп, сатып, кичине өзүңө опыт алып алып, анан кийин дальше иштеп кетсең болот да. Жакшы да, аябай. Шарт көп. Кыргызстанга караганда шарт көбүрөөк Москвада. Кыргызстанда деле ушул бузулган муздаткычтарды
алып, анан аны оңдоп, аны сатыкка чыгарып, мындайча айтканда Ооба. кошумча киреши кылса деле болот Ооба, го. холодильник мисалы үчүн канча бир 13-14 холодильник турат. Ушулар деле мына баардыгы оңдой элекмин. Жетишпей атам да. Ар заказ көп болмуш. Жалгыз жетишпей атам. Мындай деле жумуш кылсаң болот да. Мына заказдан сырткары. Заказ жок болгон ушуларды оңдой бересиң. Заказың болсо заказга кетип каласың. Мындай эч ким иште Тыным жок экен. Тыным жок, ооба. Азыр ушундай болот. Урматтуу туугандар, мына биз Эрзат агабызга азыр бир катар суроолорубузду берели. Ошол өзүнүн көп жылдык тажрыйбасы менен сиздерге өзгөчө үй кожойкелерине муздаткычтарды туура пайдалануу боюнча кеңештерди берет деп күтүп турам. Эрзат мырза, айтсаңыз, кантип туура пайдаланабыз? Эң эле көп келген суроолор, мисалы үчүн резинка боюнча көп келет. Могу жерде уплотнитель резинка деп коет. Ушунусу көбүнчө айрылып кетет да, тормоз ачкандан. Анткени Бул айрылышы эшикти ачып жабууданбы? ооба, көбүнчө могу жерден ачып жабышат да. Ушундай кылып. Анан ушул жер ачып жаба берип, эми бир күндө канча адам ачып жабат, ошол жерден ушул жерге көп айрылат. Ошон үчүн мына ача турган жерден ачсаңыздар, эң жакшысы ушул да. Ручкасынан кармаш керек экен, Ооба, ручкадан кармаш керек да. ичине кирели. Мына ушул муздаткычтарда өзгөчө ушул ар бир эле үй кожойкеси бүгүн бул көйгөй менен күрөшүп келсе керек. Ооба. Жагымсыз жыт неден пайда болот? Жагымсыз жыт көбүнчө эми кожойкелер продуктун унутуп калышат, же болбосо кээ бир учурларда көлгө кетет, же отпускка бир жака кеткенде, айылдарга кеткенде ичинде продуктусу менен чыдап кетет. Анан бул техникада, эми техника деген өчүп калат кээ бир учурлардачы. Өчүп калып, ошонун ичинде эттери сасып, жагымсыз жыт пайда болот. Бизге мындай чалуулар көп болот. Кантип кетирем депчи. Ошо жыттар могу жерде моякта тешиктер болот, моякта. Эми эригенде муздун баары кан аралашып, анан мояка кирет экен. Пеналарга кирип, анан пеналар өзүңө жана жытты сиңип алгандан кийин ичиндеги пенаны кургаш кыйын экен да, аябай. Ошондо өчүрүп коюш керекпи муну кандай? Эми алдын ала эми бир жака барарда көбүнчө эле билишет да. Анан кийин даярданып, продуктыларын азайтып, өчүрүп кетсе эң жакшы да. Эгер жыт болуп калды, ушундай сиңип калды, кантип кетирет? Эмне кылса кетет? Эң эле жакшы средство бул уксус. Суу менен аралаштырып туруп эле стенкаларын полный жууш керек, жакшылап. Полный жууп чыгып туруп, анан кийин кичине бир 3-4 күнбү ачык калтырыш керек эми, анча-мынча жыт кетет да. Анан кийин ар кандай жана ичине коюшат, алма, кофе, ушундай сыяктуу нерселерди коюп, жагымдуу жыттарды коюш керек да. Ошол эле, башка эмне деп айта алабыз? Эми бул баары бир жууганда кетпейт да. Кичинеден өзү жок болот. Жанагындай этти алып атканда өзгөчө ушу бычак менен колдонобуз да эми көп учурларда. Ооба. Тешилип калса кантыш керек? Тешилип калганда биринчи эле ошо муз болгон жерди кичине тазалап, кичине кургактанга аракет кылыш керек. Анан бирдекени жабыштырып койгон жакшы да, анткени ошол жер тешилип калган жерден могу муздар эрип, ошол жерге суу кирет да. Жана системага суу киргенден кийин уже кийин ал жер жамап, кайта заправкага тормоз иштейт да, кайта эле баары. Мына ушул муздаткычтардын түрү абдан көп бүгүн. Ооба. Дүйнөлүк түрдүү маркада чыккан брендтер бар. Анан эми эң көпкө мындай узак убакытка сапаттуу, жакшы пайдаланган маркадагы муздаткычтар кайсылар? Мына сиздер оңдоп, ушул бузулгандарын көрүп атат экенсиздер. Кайсы муздаткычты, кайсы марканы тандаса биздин ошо катталуучулар, көрөрмандар утат? Эми көбүнчө эле үй кожойкелеринен өзүнөн болот да. Туура жакшы колдонсо, убагында тазалап, эшиктерин туура жерден ачып колдонсо, ар бир эле холодильник көпкө кызмат кылып берет негизичи. Эми баарыбыз үчүн кызык болуп атат. Ушул адистикти, мындайча айтканда, устачылыкты үйрөтүүңүздөр канча каражат болот? Курсту кантип сатып алат? Анан бул курс качан башталат? Ушул боюнча айтсаңыз. Бул курстун башталышын биздин Устакана каналыбызга кирип көрүп турса болот. Эми жакын арада баштайлы деп атабыз. Жакын күндөр башталат. Ооба, жакын арада. Инстаграмда Устакана деген баракча. Ооба, уста, ылдыйкы сызык, анан кана деп жазылып турат да. Ошол баракчада жарыялайсыздар. Маалыматтар берип турабыз, ооба. Сиздерге байланыш үчүн ошол баракчага өтүш керек. Ооба, ошол баракчага өтүп, ошол жактан Инстаграмдан жазса болот, же болбосо WhatsApp-ына жазса болот. Канча каражат болоорун да ошондо айтасыздар. Ооба. Шарттары Канча убакыт окуйт? 1 ай, 2 айда үйрөнүп кетсе болот да, таза, жакшы. Интернет тарткан жердеги адамдарга үйрөтөсүздөр. Ооба. Урматтуу жаштар, ушул кесиптин ээси болом десеңиздер, биздин Устакана
баракчабызга кайрылыңыздар, биз сиздерге жооп беребиз. Уккандар укпагандарга, көргөндөр көрбөгөндөргө жиберип коюңуздар жана биздин баракчаларга катталып койгонду унутпаңыздар. Бар болуңуздар.